Көп кеңештерди алып, кандай отургуш керек экенин, канча убакта сугарыш керек экенин. Чыныгы ежевика менен өнүгүп өссө болобу? Баардык расходун урожайга чейинки расходун эсептегенде примерно бир 800 000 сом тегерегинде расход кетет. Алар келип кеткенден ошондо эң пик 6 тонна чыгат да. Күнүнө уже тонналап чыгып кеткенде ал жетишпей калды ал. Ага биз чет мамлекетке барып аябай убакыт саат менен кечикпей иштейбиз. А өзүбүздүн мекенде жатабыз да, иштебей. Ишти баштагандан кийин ошол ишти сүйүп 1 жыл чыдап койсоңуздар, кийинки жылдары үзүрүн көрөсүздөр. Ошо мотивация менен азыркы күнгө чейин иштеп келатам. Буюрса меники дагы илимпоздор изилдегенде канды тазалап, организм бактериальный оорулар менен күрөшүү ушундай жактары бар экен. Ошол себептен Россияда ежевиканы көп жешет экен. Урматтуу туугандар, биз азыркы учурда Мыкандагы Азаматка келдик. Азамат байкенин сиздер видеороликтерин көрүп жүрөсүздөр YouTube'да. Мен дагы ошо ежевика отургузардын алдын ошо Азаматтан кеңеш алып, ошол Азаматтан көчөттү алганбыз биз дагы. Ошол Азаматтан көп кеңештерди алып, кандай отургуш керек экенин, канча убакта сугарыш керек экенин ушул Азамат бизге устаз болуп, бизге көптөгөн жакшы сабактарды өтүп, акыл насаатын айтып, ушундай кылсаң туура болот деп кеңешти берген. Мына Азамат. Ассалам алейкум, урматтуу дыйкандар. Анын ичинде ежевика сүйүүчүлөр, ежевика отургузам деп пландап жүргөндөр. Биз Бишкек шаарынын ылдыйк тарабы Мыкан айылында ежевика өстүрөбүз. 2022 жылы баштаганбыз ежевика тууралуу. Ежевикага кантип келип калдык деп баштасак, биринчиден биз ушу Аламидин базарынын тегерегиндеги үйлөрдөн чогултуп жүрүп, ошо кызыгуу пайда болуп, андан кийин 2022 жылы өзүңүздөр көрүп тургандай жерге эң биринчи 1 гектар жерди отургузганбыз. 2022 жылы отургуздук, аны күзгө чейин карадык. Күзүндө өзүңүз көрүп тургандай үстүлөрүн жаап, 2023 жылы биринчи урожайга чыкканбыз. Биякта 1 гектар. Бул жерде 1 гектар, андан кийин 2023 жылы тагына коштук 70 сотуктай. Анан жолдун бияк бетинде дагы бар 1,5 гектар. Дыйкандарга түшүнүктүү болуш үчүн бул кайсы жерде жайгашкан дедиңер? Бул Бишкектин ылдыйк тарабы, болжолу Алматинка Объезднойдун өйдөңкү бети. Мыкан айылы. Мыкан айылы бул жерде мурун ежевика өстү беле? Жок, бул жерде эң биринчилерден болуп биз келдик. Ежевика, малина, клубниканы ушу Мыкан айылына именно биз биринчилерден отургуздук. Биринчилерден келип отургузган экенсиңер. Эмне сорт отургузуп атасыңар? Бул жерде ежевика сорт Лахнес, ранний сорт, эрте быша турган сорт. Даамы башка ежевикаларга салыштырмалуу даамы таптуураак. Негизи ежевиканын баары эле көбүнчөсү кычкыл болот, аябай. Бул ошолордун эң арасында таптуураак сорт. Лахнес таттуу сорт. Лахнес таттуу сорт. Мырза деген жигит азыр ежевика отургузуп, өнүгөйүн өсөйүн деп атат да. Ооба. Чыныгы ежевика менен өнүгүп өссө болобу? Биздин жаштарга ежевика отургузуп, келечек болчу да ушу ежевика. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Агростайл компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Агростайл дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Урматтуу туугандар, мына мен Азаматтан көчөт алгам, ошо Лахнес деген сортунан. Буга чейин Чүй областында көптөгөн жерлерди кыдырып, жакшы көчөт кайсыл кимде оригинал Лахнес деп ошо Азаматтан келип алгам. Биринчиден кусой жакшы, таттуу, Азамат айткандай. Анан Азаматтан алып отургуздук. Биз 7000 көчөт алып кеттик, Азамат. 7000 көчөт алып кеттик. Азамат кандай айтса, биз ошондой аткардык. Аллахка шүгүр, жакшы, аябай сонун болду. Азаматка мен ыраазымын. Көп нерсени үйрөттү. Азамат мырза эмне деп кошумча аласыз? Биз ошо мырза алып кетти, отургузду. Бул жазында келип болбой эле кыйнап көчөттөр өзү тартыш болуп аткан ошол жылы. Бизде көбүнчө көчөттөр заранее брондолот да. Мырза жазында келип эле мага таап бербесеңер болбойт деп ызы чуу отуруп мырзага таап бердик. Алып барып отургузду, андан кийин 1-2 жолу полясына барып көрдүм. Ошо биз айткан боюнча аябай таза, баарын жакшы карап туруп, аябай жакшы өстүрдүм негизи. Дыйкандардын арасында мыктылардын бири болуп өстүрдү. Өстүрүп
буюрса жакында ийгиликтерин көрсөтөбүз да. Ушул ылдыйкы зона деп коет экенсиңер. Бул жердин өзгөчөлүгү эмнеде? Биякта көбүнчө кандай культуралар отуруп келген? Бул жерде негизи биз билгени жалаң эле беде, арпа, буудай. Жүгөрү да бар. Анткени бул жерде ушул ягодаларды өстүрчү. Ягодалар өстүрчү эмес экен, неге дегенде билбейм. Элде кандайдыр бир чочулуулар болгон, ылдыйкы зонага аябай күн ысык, ожог алып кетет, жакшы өспөйт депчи. Туздуу дагы деп. Туздуу деп. Андан кийин биз келип отургуздук. Биз отургузарда деле негизи өйдөңкү зонада тааныштарыбыз бар. Ал жакталар айткан, ылдыйкы зона болбойт, убар болуп каласың, лучше өйдө жактан отургузгула деп. Анан биз өзүбүз да ушул тарапта жашагандан кийин өзүбүздүн үйгө жакын болсун деп отурушканбыз. Аябай мыкты эле результат болду. Жакшы результат болду. Быйыл дагы результаттарга, ошол результаттарга жетти дейсиңерби? Быйыл деле Кудай буйрса, ооба. Эми азыркы учурда баягы суроо болуп атат да, канча пайда түшөт деп. Мына Азаматтын YouTube'да Тез кабарда видео ролиги бар. 7-8 миллион деген киреше. Эми бул жерде биз башынан айта кетейин, 2022 жылы отурушканбыз, күзгө чейин карап, биринчи жыл жалаң гана расход болосуздар. 1 гектарга баардык расходун, урожайга чейинки расходун эсептегенде примерно бир 800 миң сом тегерегинде расход кетет. Аны ачык эле айтыш керек, 800 миң сом. Жалаң анын ичинде эмне бар? Көчөт бар, стойка зымдары бар, гектар жерди курчаш керек, анын ичинде жалаң өзүң жетишпей алган убактар болот, ак жумушчулар салабыз. 2023 жылы урожайга кирди, биринчи жылы болжолду 8 тоннадан бир аз ашыгыраак урожай алдык. 8 тонна алдыңар, 8 тонна ошондо канча убакытта өзүн актап койду 800 миң сом? 800 миң сомду бул биз күзгө чейин өстүрдүк деп атпаймынбы? Күзгө чейин өстүрүп, күзүнө көчөттөрүн көмгөнбүз да. Жазында урожайга чейин биринчи көчөттөрүн сатканда эле ушу 1 гектар жерге отургузган көчөттөн бизге 11 миң штук көчөт чыгарып берген. Негизи өзүнүн биринчи жылкы расходун көчөттөн эле жапкан да. Көчөттөн эле жапкан. 800 миңден ашырып койсо болот. Ашырып койсо болот. Эми ал деле негизи карагандан тиги болуп каралбай калып кеткендердики деле бар. Алар деле айтышы мүмкүн, эми ал жөн эле расход чыгым депчи. Негизи карагандан. Ошондо 800 миң сом кетип, көчөт менен чыгарып атса, анан кийин биринчи жылы экинчи жылы түшүм болуп атат. Ооба, биринчи жылы мисалы күзгө чейин карадык, жаз келди, күзгө чейин карадык, күзүндө көчөтүнө басырдык, жаз келди, жазында көчөтүн казып алдык, саттык, андан кийин жай келгенде урожайга кирди да уже. Ошол 1 гектардан канча урожай же 1 түптөн канча урожай алды деп ошо анализ кылып көрсөк болот. Негизи бунуку 20-25 килограммга чейин деп жүрөт. Эми ал бир түптөн. Эми ал биздин Кыргызстан климатында андай алыш мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи билбейм. Бул сорттор негизи Европадан келгенине байланыштуу. Европада алар теплицанын ичинде может башкача технология менен өстүргөндө ошончо урожай алыш мүмкүн. Биздин өзүбүздүн практикада биринчи жылы урожайга киргенде болжолдуу 2,5 килограммдан бизге айланып берген. Уже 2024-тө бул түшүм берген жылы экинчи жылдык болуп эсептелет да. Былтыр ушул 1 гектардан 30 тоннадан бир аз ашыгыраак урожай алдык. 1 гектардан. Ошондо биз ар бир түпкө айлантканда 10 килограммдан айланды десек болот. Орточо эсеп менен. Орточо эсеп менен. И ошол кайсы жыл болуп атат сатып аткан? 2022 тиксек, 2023, 2024 2 жыл саттык. 24-жылы ошол кезде баасы канчадан болот килограмм? Башында 300дөн башталган, андан кийин 130 сомго чейин түштү. Мына орточо эсеп менен биз урожай баары бүткөндө эсептесек 220-230 сомдон айланып берди полный урожайыбыз. Орточо эсеп менен алды. Кайсы малдан баштап түшүм байлап, кайсы малга чейин берип атат? Июлдун 5-нен болжолдуу урожайга кирип, ошо менен августтун 15-20-сына чейин урожай болот. 1,5 ай. 1,5 ай. Урожай полный. Эң орточо эсепте канча килограмм алынат дедиңер? 10 килограммдан былтыр айланып берди. Мындай рекорд турган учурлар болду беле, андан көп ашырган. Мисалы үчүн жалпы 1 гектардан бир жалпы ушул жерден эң масса кезинде, массага киргенде, 1 гектарды бир күндө терип жетип бүткөн жокпуз. 2 күндө тердик, 1 гектарды полный терип чыкканда 6 тонна чыгарып берген. Бир тергенде 6 тонна. Ошондой рекорд турганбыз. Ага чейин бизде да келип Тез кабар тартып кеткен да. Тез кабар келгенде биз жаңы урожай кирип баштаганда тарттырганбыз. Ошо Тез кабар келген күнү примерно 2,5 тонна чыгарып берген.
тез кабардан кийин ошол Биз тез кабарды эрте келген, алар бизге эрте келип тартып кетишкен. А тез кабардан кийин уже массага кирди. Алар келип кеткенден ошондо эң пик 6 тонна чыгат берди. кичине эрте тартып калыпсыңар. Алар кичине кече калганда ошо рекордду айтып бермек экенсиңер. Бир жумадан кийин ошондой болуп калды. Неге алар эрте келди болгондо запись менен экен алардычы. Запись менен. Эме запись менен болду, анан эме болуп калат экен. Былтыр деген мен деген ежевиканы отургузуп койдуп, мотоблокто менен чөптөрдүн тазалап койгондон кийин бош убактым болду да. Бош убактым болгондо азаматтыкына келип теришип, андан сырткары экспортерлор менен да тааныштар бар болчу. Ошо экспортерлорду бияка чакырып, бул жерден ежевика талаш болуп кетти да башындачы. Вот мен ушуга жараша суроо берейинчи. Биз түшүндүк. Ушунча ылдый өсөт экен, түшүм жакшы алса болот экен. Жыйынтыгы жакшы экен да баары. Сатканга келгенде кандай болду? Ошол 2024-тө алалы, анан быйыл келечеги кандай болот? Быйылкы келечегин негизи жылда рынок өзүнүн убактысы келгенде көргөзөт. Базар көргөзөт. Биз 2023-төн баштасак, 2023-жылы биз ушу поляны өзүнө сатканбыз. Урожайды жалаң бир экспортер келип, ящиктерин алып келип берип, биз терген убакта кайра алып кетип аткан. Анан 2024-жылы ошол экспортер башында баштады. Аябай жакшы киришти. Анан уже жана мен айткандай аябай масса күнүнө уже тонналап чыгып кеткенде ал жетишпей калды алып. Ошол убакта мырза бизге бир экспортерлорду алып келди башка. Анан алар менен иштешип, ошо менен чыккан урожайды ар кимисине бөлүп берип аттык да. Бөлүп берип аттык. Жыйынтыгында бул объемду экспортерлор көтөрө алды. Аябай эле көтөрдү. Проблема деле болгон жок. Анан көлдүн клубникасын алып, Россия тагышкан дагы бир экспортерлору байланышты. Көлдөн клубникасын алып, келатып бизден ежевиканы алып, анан дальше кетишип атты да. Демек, сатууга келгенде көптөгөн кыйынчылыктар. Эме былтыр эме болуп калды. Азаматтыкын экспортерлор ташыганда талаш болуп калды. Азамат заказ алып коет, 1-2 тонна мен заказ алып коем. Анан экөөбүз тиге жеткизип бере албай, буга жеткизип бере албай, анан азамат мен заказ албай эле азаматтын номерин берип, азамат өзү эметип атты да. Мен былтыр жардам берип эметип аттым да. Ошол эле Россияга эле экспорт кылдыңар да. Россия, Казакстан. Бирок көбүнчө Россия. Россияда кандай ошо ежевикага спрос? Именно ошо Лахнес сорт деп аякта сорт менен түшүнөт. Мен экспортерлор менен сүйлөшкөндө мындай деп атат да, булар ежевика биринчиден негизи табигый келгенде ден соолукка пайда экен да. Көп нерсеге пайда экен. Анан экинчиден болсо канды тазалайт экен да. Анан орусда илимпоздор изилдегенде канды тазалап, организм бактериальный оорулар менен күрөшүү ушундай жактары бар экен. Ошол себептен Россияда ежевиканы көп жешет экен. Спрос бар. Спрос аябай көп. Кошумчалай кетсем, бул жерде Лахнес сортунун сиз башка сорттордон кандай деп сурап калабызбы? Экспортерлор буга чейин башка сортторду жөнөтүп жүргөн экен. Анан кийин биз менен былтыр таанышып, биздин сортту жөнөткөндөн кийин негедир ушул сортко аябай спрос көп болуптур да. Башка кычкылын эмес, именно баягы салган партиядан салгыла депчи. Аны ошо өздөрү деле айтышып атты. Биз могул сбыт маселесинде былтыр жүрүп калдым да, видеороликтерде көрүп калсаңыздар керек. Экспортерлор менен аябай жүрүп калдым. Ысык көл областында вес приемкалардан ар бир айыл райондордон бери ачылып эметип атпадыбы? Ошондо деген экспортерлор менен сүйлөшкөндө ушул ежевика таттуу экен деп атат да. Биз деген бул Лахнес сортун ежевиканы малиналык объем канча бизде мисалы 100-200 гектар малина болсо, мисалы Чүй областында бир райондочу, ошол сыяктуу эле көбөйтсөк деле сбыт маселесин тарталчыдай эле болуп атат да, бирок аны базар билет да. Бирок ошондой бир ойлор болуп атат да, көп эле приемка болуп ушундай сбыт маселесинен болбойт го деген ушундай жыйынтыктар чыгып атат да. Биз анализ кылып атабыз да, туурабы? Анализ кылып атабыз, биз бир гана расчет экспортерлорго кылып атабыз. Андан тышкары Кыргызстандын ичинде перерабатывающий цехтер, заводдор бар да, ачылабы алар? Перерабатывающий заводдор быйыл эмес, эмки жылы жаз убактыларда ошолорду ачылып калат. Аларда боюнча да видео съемкаларды кылабыз. Азыркы учурда крышаларын жаап атат. Ал деле эми сбыт маселесин бир деңгээлде чечет да, туурабы? Ошо экспорт, анан перерабатывающий, андан тышкары дагы кандай сбыт маселеси бар ушунун?
сбыт маселеси экспортерлордон, анан экинчи переработка салынып калса, бул дополнительный спрос болот да, дополнительный спрос болуп калат. Биз азыр көптөгөн жаштарыбыз чет мамлекетте жүрөт да. Англияда, Америкада ошол эле малиналар терип коюп, биз ошондой Англия болбосо да хотя бы бир ошонун 50% деңгээлине жете турган мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы? Ушу ягода менен же ушундай өсүмдүктөр өстүрүп? Бизде мындай болуп калып атпайбы? Ар бир нерседе өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Ар бир жумуштачы, мисалы 2024 алганда ягода көп отургузулуп, масса көп чыкты, экспортерлор аз болуп калды. Кайсы жака эл сатабыз деп ойлонушуп эметип калышты да. Клубника болбойт экен, малина, ежевика болбойт экен деген жыйынтык болуп калды да. Анан бирок азыркы учурда деген ошол убакта масса Кыргызстанда болду. Чет мамлекеттик экспортерлор биздин Кыргызстанга келип азыр заводдор салып атат. Буйруса мына ягода көп экен бул жакта депчи. Эл ягодан багып атат. Буйруса биз чоң завод салсак, ошону обеспечение кылып, переработка кылып иштете алат экенбиз деген ошол эме менен миллион долларлык проектлер менен перерабатывающий заводдор салып атат. Анан перерабатывающий завод болгондо бул экиге бөлүнөт да. Бул чакан перерабатывающий, анан кийин промышленный. Чакан перерабатывающий да болгондо деген бул клубниканы варенье кылып чыгаруу да. Бул чаканга кирип калат. Канчалык чоң болсо дагы вареньяныкы башка болуп калат. Переработка дегенде бул чоң деңгээли болуп айтылат. Анткени переработкада ал жерде варенье да кылып чыгарат, сублимацияга киргизип, шоковый заморозка, кайта порошок кылып чыгарып, ал болсо деген көптөгөн кошулма добавкаларга, пищевой добавкаларга колдонулгандыктан көп объем талап кылынат. Буйруса жакшы эле болот го деген ойдобуз да. Көп объем алат экен алар дагы. Буйруса заводдор бүтүп калса көп объем талап кылат. Анан буга чейинки именно ягода тармагында бизде переработка жок болчу. Данный время жок азыр. Чакан, орто варенье заводдор бар, алар эми промышленный переработкага кирбейт да. Буйруса ногул переработка азыр Сокулукта салынып атат, Маловодный айылындачы. Алар буйруса тартабыз. Буйруса, алар да тартабыз. Ал боюнча дагы маалымат беребиз көрүүчүлөргө. Азамат мырзага дагы бир суроо берип кетейин. Ушул көчөт эгер дыйкандар жаңы баштай турган болсо, көчөттү кантип туура тандаш керек? Ушул мурун деген көптөгөн дыйкандар туура эмес көчөт отургузушат, туурабы? Сиз өзүңүздүн кеңешиңиз кантип туура көчөт тандаш керек? Негизи көчөт тандоо боюнча азыр интернетте көчөт саткандар көбөйүп кетпеди. Ар ким рекламасын киргизип тартып атат. Тура эле ар ким өзүнүн оокатын кылып атат. Бирок чыныгы дыйкан тигем өстүрөм деп мындай өзүнүн алдына цель койгон дыйкан кимден көчөт алып атат, ошонун барып полясын көрүп, кандай өсүп атат, кантип карап атат, ошол жөнүндө толук эми ашып кетсе көп деле убакыт кетпейт. Эримей барып көрүп, өстүргөн дыйкандын өзүнөн алыш керек да. Жеп көрүп, мындай өскөнүн көрүп, полясын чындап эле ушундайбы же жөн эле интернетте кооз сүйлөп эле иш жүзүнө келгенде андай эмеспи? Менде бир таанышым бар, Айбек деген байкечи. Айбек деген байке да былтыр жаңы баштаган дыйкан экен да. Жаңы баштаган дыйкан бирөөдөн барып эле алган экен, ал деле Лахнес деп сортунчу алган экен. Жесе кычкыл да, аябай кычкыл. Анан баягы элдин баары Лахнес сорту татуу деп айтканын угуп атат. Анан жесе кычкыл болуп атат да. Анан алга спрос аз да негизичи. Баа түшүп кеткен, 120-130 сом деген ошолор. Лахнес сорту негизи спрос көп болгондуктан баасы түшпөй эле. Жакшы эле болуп атты да. Анан мына Азаматтын биякта деген канча жок Азамат? 36. 36 жөөк Лахнес болсо, анан бул жерде деген местный Лахнес деп айтып коет, Натчес деп айтып коет, ошонусу бар. Ошол жерде съемка кылсаңыз, көрсөңүз, анын үстү жабылган эмес, аны жок кылуу максатындасыңар, Жок, ал быйыл жапканда жок, кыштан көрөлү дедик. Эмне болот? Дагы бир суроо берип кетсем болот, эң дыйкандар иштей турган болгондо эң кандай бир чоң көйгөй болушу мүмкүн? Кыйынчылык, көйгөй деп эле коелу, бир кыйынчылык жабышы мүмкүн. Ошол кайсы кыйынчылыктарды жеңиш керек болуп калат? Кыйынчылык бул жерде ото менен. Эң эле кыйынчылык негизи эгер жумуш жагын алып келсек, ото чөптөн аябай таза караш керек. Анан негизи эми финансыга келип эле такалат да. Финансы запаста болсо,
коркпой эле тигип өстүрсө болот. Эми азыр жаштар көбү сиз айткандай Англияга да Европанын башка мамлекеттерине барып иштеп келип атпайбы. Ошол жакта кылган ишти бул жакта деле ошондой эгер иштесе, бул жактан деле аябай жакшы результатка чыкса болот. Ага биз чет мамлекетке барып аябай убакыт саат менен кечикпей иштейбиз, а өзүбүздүн мекенде жатабыз да, иштебей. Негизи ошол жакта кылган ишти ошондой эле убакыт саат менен өзүбүздүн жерибизде кыла турган болсок, ал жактан да караганда биякта жакшы результатка чыгарса болот да. Азамат мырза мындай жөн эле сөз айтпай эле, ал өзүнүн чыныгы ар жакта көрүп турасыңар, эмгеги менен чыныгы прибыль көрүп, жакшы прибыль көргөн соң ошентип кайтып атасыз, туурабы? Ооба, эми биз айта турган болсок, мына марттын бүгүн 15-и, 15-тен баштайбыз. Ушу менен октябрдын аягына чейин биз күнүгө эртең менен поляда, кечке чейин. Жайына выходной башка жумуш чыгып калды деген жок. Биздин жумуш ушул жерде таң атпай келебиз, кечинде кетебиз. 1 гектар жерге канча киши жумшап иштеп койсо болот мындай эсептеп келгенде? Биринчи жылы 10 киши негизи болсо кенен жетет. Анан уже экинчи жылы урожай киргенде уже бизде бул жерде 35-40 киши жайы менен иштейт. Только тергенге эле көп. Тергенге, жазында азыр үстүлөрүн ачкандан кийин бутактарын зымга байлайбыз, тазалайбыз. Ошо менен эле анын урожайы кирет. Примерно ошончо киши иштейт. Эме болуп калды да. Мен эң биринчи баягы кызыгып баштап, азаматтардан көчөт алып, эметип анан 7000 көчөт алып атам да. 7000 көчөт анан көп объем болуп атат. Эми дос балдарым алып келип бөлүп бердим анын арасында. Анан эң биринчи мотивация мындай болуп калды. Азамат айтып калды. Тайкем экөөбүз эң биринчи келгенде ошол жерге төшөк менен эле ошол жерден келип эле чай ичип эле мындай эле акырын элечи, ал убакта машина эмелер жок болчу. Ошол жерден акырын баштаганбыз депчи. Анан менде ошондой мотивация болду. Эмне азаматтар келип ушул жерден акырын баштап эметкен болсо, мен колуман эмне себептен келбейт депчи. Ошол мотивация менен азыркы күнгө чейин иштеп келип атам. Буюрса меники дагы ушундай мээнет кылам, иштейм депчи. Биз да ошол жерге келип мээнет кылганбыз депчи. Анан сиздерге деле ушундай совет берем. Ежевикабы же алмабы, башкабы эме культуралар болсо дагы самый главное мээнет кылып эле баштасаңыздар жакшы ийгиликтерге жетесиз. Негизи өзүң кылган жумушту сүйүп кыла турган болсоң, эмне кыйынчылык болсо да аябай мындай жеңесиң да. Биз мына ушул биз келгенде караталы кичекей эле, ушул жерде төшөк салып эле мындай эле жатчык. Анан кийин бул ежевикалар өз тик койдук, анан кийин өсүп чыкты, уже 1 метр болуп калды. Ошондо жана учтары жерге тийип калат да, кышайыпчы. Ошол жери топурак ысык болуп учу күйүп калбасын деп, ар бир бутакка жана ящикти сындырып туруп, кагып ар бир бутакка ошо ящик жана ежевиканын учун көтөрүп байлап чыкканбыз да. Ошончолук караганбыз да биз. Аябай кылдаттык менен аябай маани берип карап турсуңар да. Эми келе жыйынтык чыгарып коелу, Азамат мырза. Биз ушул мырза менен силерден кеңеш алалы деп келгенбиз да. Ушул ежевика менен оокат кылып иштесе болобу депчи. Биздин суроолорго жооп бердиңер. Эми өзүңүз бир кеңеш айтып койгула мырзага. Анан жалпы биздин дыйкандарга деги эле меңгендешке ошо менен жыйынтык чыгарып кетели. Кеңеш эми негизи ушу дыйканчылык менен алектенем деген жаштаргабы же любой эле возрасттагылар карай берсе болот. Ишти баштагандан кийин ошол ишти сүйүп 1 жыл чыдап койсоңуздар, кийинки жылдары үзүрүн көрөсүздөр. Аракет кылып иштеп койсо, чыдамкайлык менен, Ооба. Бизде айыл чарбада потенциал күчтүү бар. Айыл чарбада потенциал күчтүү. Бизде Кыргызстанда жылдан жылга ягода аябай өнүгүп өсүп атат. Бизде эң биринчи ушул жумушту баштаганда менде аябай кыйынчылыктар болгон да. Менде акча жок, дос баламда акча бар болчу. Анан менен келип поляга келдик, тягын көрдүк, бягын көрдүк. Анан суу маселесине келгенде, тияк бияктарын келгенде айтып калды да мураптарчы. Суу маселеси тартыш болуп калат депчи. Суу маселеси тартыш болуп калат. Анан суу маселеси болсо анда мен иштебейм деп кетип калды да. Анан мен өзүм жалгыз калып калдым. Бирок мен максат койгом, ушул нерсени кылам депчи. Анан үйдөгү ата-энем ошо бир туугандардын жардам берип, ошентип атып, ошол ишти аягына чейин чыгып келип атабыз буюрса. Анан көп адамдар айнытып, ушинтип эме бар экен биздечи, Кыргыздачы. Болбойт деп элечи. Көптөрдөн көрүп атабыз. Аябай эле ыңгайлуу жерге келип эле бардык шарттар менен эле иштеп эмет жок. Акырындан ушул түптөп иштеп келсе, мына ежевиканы отургузуп, жакшылап карап
койсоң өсүп калат экен, түшүм берип калат экен. Ошо түшүмүнөн кайта ошол нерселерди баягы условиялар түзүп, бул азаматтар эң биринчи андан кийинки жылы сатканда булар деле баягы көчөтүн саткан эмес күзүндөчү. Анан азыркы учурда меники мындай болуп калды, күзүндө эле тааныштарым келип эле биз ушундай отургузайлы деле депчи акча берип кетишти. Мен заборун тургузуп алдым да. Анан агроволокного жетип калды тыйынымчы. Ошо менен эле меники көчөт сатып алдым, уходум менен эле расходум аз болуп калды да меникичи. Бул азаматтардыкы биринчи жыл баштаганда баягы кийинки жылы жазса сатып атпайбы көчөтүнчү. Меники бир аз жеңил болуп калды. Анан буюрса баштап кетсең, акырындан үзүрүн көрө берет экенсиң да. Түшүндүм. Сен дыйкандарга эме деп жеткизейин деп атасың да. Жылдан жылга көп нерселер попуттан жеңилдетилген шарттар көбөйүп атат. Мынакей Азамат мырза жеңген эмелери, кыйынчылыктары мына кийинкилер Жеңил болуп калат экен да. жеңил. Анан бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, могу жабылып турган бардыгы бизде лахнес. Могу бир ряд ушу таанышыбыз меники да аябай жакшы дегенден алып келип отургузганбыз. Көчөттүн атын айтпай эле коеюн эми. Бул даамы кычкыл, анан кийин бышканда бат эзилип кете берет да эмнегедир. Ошо менен буну көбүнчө териште эле маселе болуп калат. Жумушчулар тергилери келбей теребиз, бирок өзүнчө ящикке салып, алып кетип аткан экспортерге айтабыз. Бул башка сорт, эзилип кетет, кааласаң алып кет, кааласаң калтырып кой варенье. Бул кычкыл. Бул даамы кычкыл, анан мөмөсү бир аз майдараак. Сортун айтпай эле коеюн эми. Негизи туура эле көп сортторду отургузгандар бар. Бирок эгер ушул сортту билбей отургузуп алса, жылдап убакытын коротот. Жылдап жөн эле убакыт кетет. Анткени тергенде да маселе, жазында үшүккө да бир аз эме слабыйраак. Могу жазында бир үшүк жүрөт го. Ошол моментте эгер үшүк жүрүп кетсе, биз өзүбүздүн практикада өткөн буну үшүк алып, тигине алган эмес. Слабый экен. Слабый. Анан жайкысын ажокту алып кетет. Жайкысын ажокту алып кетет. Бул көп эмес экен да. Жок, бул бир эле ряд.